Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC Кыргыз кызматы. Элер алчана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, мен Акчолпон Койчиева. Европанын аймактары мигранттар кризиси менен алып барышууда. Биз Сириядан Швецияга катаал жол жүрүп келген аялдын окуясын айтып беребиз. Африка мүйүзү аймагына деңиз каракчылары кайтып келдиби? Сомалиден атайын баяндама. Кыргызстанда айыл чарба адистери уяң жүндү ак койлорду көбөйтүү боюнча өкмөткө кайрылышты. Кабарчыбыз асыл тукум койдун жугу калган чарбаларга барып келди. Сириядагы согуш жакында токтоочудан эмес, бүгүнкү күнгө карата өлкөдөн 4 миллион адам качып чыкты. Булардын көбү Ливан, Туркия сыяктуу коңшу мамлекеттердеги качкындар лагеринде баш калкалап, шаарларына сиңип кетүүдө. Башкалары Европанын түндүгүнө бет алышат. Бир күн мурун Будапештте мигранттарды токтотуу үчүн полиция эл аралык темир жол станциясын жабууга мажбур болгон. Жүздөгөн мигранттар каршылык билдирип, аларды Германияга кое берүүнү талап кылышкан. Үйү бомбалоодон кыйраган соң Европанын түндүгүндөгү Швецияга бет алган сириялык айым Нур менен BBC-нин кабарчылары баарлашып келди. 20 жаштагы Нур Амар Сириядагы согушта атасынан жана үйүнөн айрылган. Ал Швецияга баруу үчүн апасын Түркияга калтырды. Мен барышым керек, башка тандоом жок дейт ал. 3200 чакырымдык бул сапарда ал полицияга кармалбашы керек. Нурдун тобу түндүк тарапка, Греция менен Македониянын чегиндеги мындай тыгылышка баратат. Бирок алар дүрбөлөңгө түшкөн жок. Себеби англисче билишет, акчасы да бар. Күтө алышат. Ошентсе да чарчабай коюу мүмкүн эмес. 3-4 күн көчөдө уктадык, жуун албай калдык, деди Нур. Башка жүздөгөн качкындар менен кошо бул топ түндүккө, Сербияга багыт алышты. Миңдеген мигранттар борборгала Белградтагы бул аянтта түнөп жатышат. Нур болсо жашыруун түнөк тапты. Алар чек арадан өткөнүн видеого тартып калышкан. Бир нече саат жөө баскандан кийин Венгрияга келишти. Нурдун тобу Будапешттеги бир батирге жашынып алышты. Аларды полиция таап алып, камакка албоонун акысына $55 талап кылган. Бир нече күндөн кийин Нур Венадан чыккан поезд аркылуу Швециянын Гетеборг шаарына жөнөдү. Мен кыялданганды жакшы көрөм, дейт Нур. Нур Амар Гетеборг шаарында 2 жуманын ичинде качкын макамын алуу үчүн арыз берди. $3400 турган бул сапар аркылуу анын жаңы жашоосу башталды. Сомалинин жээктеринде деңиз каракчылыгы кайра көчөгөнү тууралуу эскертүүлөр айтылууда. Бул жакты эл аралык деңиз кошундары көзөмөлдөп, аймакка туруктуулук алып келүүгө алпырышып келет. Мындан 6 жыл мурун каракчылардын чордону болгон элге биринчи чет элдик журналист болуп барган кабарчыбыз Эндрю Хардинг түндүк Пантленд аймагына кайрадан жөнөдү. Сомалинин каракчылык менен атагы чыккан эл айылына алып барган узак жол. Бул жерде заман өзгөргөн. Каракчылардын кайыктары иштебей, каракталган кемелер мекенине кайтарылган. Океанды чет элдик деңиз флоту кайтарууга алган. Жүзүн көрсөткүсү келбеген Фарах сыяктуу каракчылардын башчылары жумушсуз. Туура эмес болгонун билгенбиз. Бизди токтотууга көндүрүштү. Бирок акчасы жакшы болчу. 2 кемени колго түшүрүп $4 миллион акча тапканбыз. Алар түгөндү. Айылдын тургундары көчөгө чыгышты. Алар башка жумуш жоктугуна нааразы болушуп, чет өлкөлүк кемелер балыктарды түгөтүп бүттү дешет. Жергиликтүү чайханага чогулган кишилер каракчылык жанданса, маселе чечилет беле деп ой жоорушууда. Мага жашоо жана жумуш керек. Кайра каракчылыкка кайтып барат белеңиз? Ооба, башка жумуш таба албасам. Каракчылыкты жана мыйзамсыз баалык уулоону токтотуу үчүн аймакта атайын топта түзүлгөн. Бирок алардын өзгөрүү жасаганга чамасы чак. Каракчылар жоголгон жок, алар бугуп жатышат. Чет элдик кемелер кетсе эле кайтып келишет. Сомали аракет кылып жатат. Бирок коррупция, куралдуу кагылышуулар жана жумушсуздук кендирди кесип турат. Демек каракчылыктын коркунучу дале жоюла элек.
Сиздер көрүп жаткан BBC эми күнүн башка кабарларын көрөлү. Президент Путин Кытайда 2-нчи дүйнөлүк согуштун аякташына арналган салтанаттарга катышууда. Иш сапар учурунда Орусия менен Кытайдын экономикалык байланыштарын күчөтүү боюнча сүйлөшүүлөр дагы күтүлөт. Эл аралык санкциялар жана нефтинин баасы түшкөнү орус экономикасын жабыркатууда. Американын бийликтери стероидтерди жана башка козуткучтарды мыйзамсыз чыгарып келген глобалдык топту колго түшүрдү. Өлкөнүн 20 штатында 5 ай жүргөн операцияда 90дон ашуун киши камакка алынып, мыйзамсыз 16 лабораторий жабылган. Интернет аркылуу Кытайдан миңдеген литр химикаттар алынып турган экен. Википедия деп белгилүү болгон интернет энциклопедиясы акча алганын ачык айтпастан реклама жайгаштырган жүздөгөн колдонуучуларга бөгөт койду. Вебсайт 20дан ашуун макаланы өчүрдү. Буларда бир тараптуу тастыкталбаган менчик укуктары талаштуу болгон маалыматтар бар, деди Википедия. Кыргызстанда айыл чарба адистеринин тобу Совет заманында атагы чыккан уяң жүндү ак койлорду өстүргөн чарбаларды калыбына келтирүүгө каражат сурап өкмөткө кайрылышты. Бул мамлекеттин жүнгө болгон керектөөсүн жаап, экспорттап киреше алууга дагы жол берет, дейт алар. Азыр уяң жүндү койдон 125 000 гана калган. Кабарчыбыз Кубат Чекеров ак койдун жугу калган чарбаларга барып келди. Адистер сунуштаган программа боюнча уяң жүндү койлордун санын 5 миллионго чыгаруу каралган. Бул үчүн мамлекет кой чарбасын өстүрүүгө дотация карашы керек. Кеминде биздин эсеп боюнча $3 дотация берсе, койдон алынган жүндүн баарын тең мурункудай сыйы түрүндө сатпай, кездеме чыгарып, андан костюм жасап сата турган болсок, биз мамлекеттин казынасына миллион эмес, миллиарддаган акчаларды бергенге мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Советтик Кыргызстанда кой чарбасы өнүккөн тармак болуп, койдун саны 10 миллиондон ашкан. Анын 95% асыл тукум уяң жүндү койлор болчу. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин мамлекеттик кой чарбасы бүлүнүп, уяң жүндү койлор абдан азайып кетти. Союзда турган кезде Кыргызстандын жүнүнөн жасалган дүйнөлүк маанидеги товарлар ушул эмеден болчу. Койдун кыскарып санын азайганында эмес, ошол жүндүн сапатын алып тура турган, аны ийре турган, анан фабрикага кое турган жердин барлыгын эчтекесин калтырбай жоготкондугу бизди өкүндүрөт. Кийинки жылдар уяң жүндү койлорду өстүрүү келечектүү экенин билип, ак кой өстүргөнгө өтүп жаткан фермерлер дагы бар. Союз убагында элдин баары ак койду жээриген. Бирок бул ошол эле эл жээрип аткан кезде дагы Бишкектин ак үйүн ушул ак кой курган. Азыр дагы Бишкекке чоң ак үйдү кура турган ушул ак кой. Эми бунун өзүнүн эт жагынан дагы, жүн жагынан дагы эң бизге эми эң керектүү койлор да. Спорт жаңылыктарына токтоло кетели. Кече акыркы күнү болгон Англис премьер лигасынын трансферлер сезону эң кымбат болду окшойт. Августта оюнчуларга 1,3 миллиард доллар жумшалган. Алдыда Манчестер Сити турат. Бирок эң чоң келишим Манчестер Юнайтедтики болду. Клуб 55 миллион долларга Монакодан 19 жаштагы Антони Марсиалды алды. Марсиаль футбол тарыхындагы эң кымбат өспүрүм десек жаңылбайбыз. Манчестер Юнайтед менен Реал Мадрид испан дарбазачысы Дэвид Де Гиянын Англияга өтпөй калганы үчүн бири-бирин айыптоодо. Эми 2 аптада Сейдо Бирахина Уэст Хэм клубу менен сүйлөшүү өткөрөт. Клуб аны алгысы келген Тоттенхэмдин сунушун 4 жолу кабыл албаган соң Бирахина Уэст Хэмден кетерин айткан эле. Жаңылыктар соңунда бүгүн Мальта. Бул жакта майланышкан устунун үстүнө ким чыгып көккө чейин тура алат деген жарыш жүрүүдө. Ал орто кылымдардан бери келаткан салт экен. Сиздер көрүп жаткандай оңой эмес окшойт. Жеңдим деген киши желекти кармашы керек. Түркүн элдерде түркүн салттар. Биздин жаңылыктарды сайтыбыздан таба аласыздар. Азыр BBC Kırgız.com дарегин терип, радиосу дагы уксаңыздар болот. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да табууга мүмкүн. Ал үчүн бизди BBC Kırgız деп издеңиз. Лондондо командабыздын атынан берүүнү көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Аны алып барган Акчылпон Койчиева. Эфирде кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.